Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жамгырчиев Эмил Эриковичти Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 378 беренесинин 1 бөлүгү жана 378 беренесинин 1 бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевичтен сунуш келип түштү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 138 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык ушул регламентте жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамда каралган учурларда башкы прокурордун соттун сунушу келип түшкөндө Жогорку Кеңеш атайын депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө маселени 48 сааттын ичинде кезексиз тартипте карайт. Андыктан, урматтуу депутаттар, ушул маселени комиссия түзүү боюнча күн тартибине киргизем. Добуш бериңиздер. 56 макул каршы 2 бары 58 катталды 83 сунуш өттү күн тартибине. Урматтуу депутаттар, комиссиянын түзүү боюнча, комиссиянын курамын аныктоо боюнча бардык фракция жетекчилери бирден депутатты комиссияга сунуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, азыр биз комиссияны түзүп, регламенттин талабына ылайык ишти баштай берсин, комиссия карай берсин. Андан кийин бардыгы мыйзам чегинде өзүнүн процедурасы менен өтөт. Комиссияны азыр эле түзө беребизби? Ооба, азыр эле түзүп кое беребиз. Бул регламенттин талабы. Талабында бар. Кечиктирилгис, Тура эле келет. кезексиз каралыш керек. Бирден динозавр келип тиштеп алып кеткенде алып кете берсе, депутаттардын кайсыл аброю калат. Ошон үчүн комиссияга азыр адам беребиз, бирок бүтүм дышына чыгарып бергиле, биз колдобогудай бололу. Мына көрдүңүздөр, бир вице-премьер канча келип бетибизге түкүрүп кетти, канча сурандыңыз, өзүңүз 3 жолу айттыңыз, бердиби, берген жок өкмөт. Ошон үчүн өзүбүздү өз сыйлайлы. Кезек кийинкиси сага келет, ушуну эскертип коеюн. Бизден Айжигитов. Рахмат. Бул жерде талкуу кылыштын кереги жок, жөн эле комиссия. Сиз мындай пикириңизди ошол талкууда сүйлөңүз, талкууда айтсаңыз болот.